Саламатсыздарбы? Урматтуу Элдор Далиев YouTube каналынын көрмандары, мугалимдер, устаттар, билимге кызыккан бардык жарандар. Бүгүн биз сиздерге эң кызыктуу темада пайдалуу маалыматты беребиз. Бүгүнкү биздин тема сиздин телефон номериңиз башка номерлерге переадресация болгон жокпу? Сиздин өнүңүздү, SMS жазууларыңызды башка бирөө окубайбы? Ошонун ыкмаларын текшеребиз. Бул бүгүнкү видеодагы сиз үчүн пайдалуу болот. Видеонун аягына чейин көрүңүз. Сиздин сүйлөшкөнүңүздү, SMS жазууларыңызды эч ким көрүп, угуп турбайбы? Бул боюнча маалымат алабыз. Анда эмесе биз баштайбыз. Эң алгач телефон чалуучу бөлүмгө киребиз. Андан кийин бул жерге кирип жылдызча решетка 62 решетка деген функцияны аткарып, Билайн номерибиз менен текшеребиз. Мына, муну жазып алыңыз. Жылдызча решетка 62 решетка. Андан кийин аз гана күтөбүз. Бизге мына маалымат келди. Көрдүңүзбү? Көрүшүңүз мүмкүн. Переадресация вызовов, голосовая связь не переадресована. Мына биздин бул номерибиз переадресация болгон жок эч кайсы номерге. Биздин сүйлөшүүлөрдү, SMS жазууларды башка номер көрүп уга албайт. Эгерде сиз бул ыкманы аткарганда мунун ордуна голосовая связьдын жанында бир телефон номер чыгып калган болсо, анда сиз аны өчүрүшүңүз зарыл. Муну азыр сиздерге үйрөтөбүз. Аны өчүрүү үчүн эмне кылабыз? Албетте кайрадан ушул телефон чалуучу жерге кирип, решетка 002 решетка дегенди басабыз. Андан кийин ушул Билайн номерибизге дагы бир жолу басабыз. Андан кийин отключить болот. Ушул номер, мына көрдүңүзбү? Мына чыкты. Эгер номер чыгып калган болсо, аны өчүрүү үчүн решетка 002 решетканы басып, өзүңүздүн Билайнга операторуңузга бассаңыз, мына переадресация вызовов, удаление выполнено успешно. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Эч кайсы номер эми биздин сүйлөшүүлөрдү, SMS жазууларды көрө албайт жана уга албайт. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Эгер сизде 2 номер болсо дагы, 2 номерди дагы ушундай кылып текшерип алсаңыз болот. Бул сизге өз пайдасын тийгизет. Урматтуу биздин каналдын көрмандары, билимдүүлөр, эгерде бул видео сизге жаккан болсо, албетте лайк менен колдоону унутпаңыз, лайк басып коюңуз, комментарийге өзүңүздүн пикириңизди жазыңыз жана бул видеону досторуңуз менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Алар дагы видеону көрүп, үйрөнүп, маалымат алышат. Биз кийинки сабактарда дагы телефон боюнча маалыматтарды, YouTube боюнча маалыматтарды даярдап сиздерге жеткиребиз. Терең урматтоо менен Элдор Далиев, барыңыздарды урматтайбыз. Ийгилик.